Kulağını basıp kaldım okşaydı. Öydürек kız. Şunu kulak болып kaldı. 90 жаштагы Токтокан Эдилбаева абышкасы Акмат Бейшенбаевди майрамга даярдап жатат. Карылар күнүн утурлай куттуктаганы келгендердин саны көбөйүүдө. 49-жылы августта үйрөнгөнбүз. Мугалим болуп иштедик экөөбүздөн. Анан кийин мени комсомолго алып кетти. Райком комсомолдун экинчи секретары кылып. Бирге өмүр сүргөн 71 жылдын ичинде Токтокан апа жолдошу менен көп кыйынчылыктарды жеңген. Алардын соңку жеңиши коронавирус пандемиясы күчөгөн учурга туш келди. Пневмония илдети алгач үйдүн кожоюнун тооруду. Анан эле июндун 12-синде атаң ооруп калды да, кузуп. Ошондон тартып эле начарлай баштады. Больницага жатты, анан ошондон пневмония деп объявить этип, аңгыча мен ооруп калдым. Аңгыча жанагы Токторбек деген балабыз ооруп калды, температура болуп. Рентгенге көрсөтсө, үчөөбүздүкү тең пневмония. Дарыгерлер коронавируска арачы түшүп, ардагерлерди 2 аптадан ашык убакытта үйүнө чыгарды. Төшөктө жатып калган Акмат Бейшенбаев акырындык менен мурдагы калыбына келе баштады. Аксакал вируска моюн берген жок. Эми көрсөтөйүнбү? Ашып бияка барып. Токтокан Эдилбаева өз өмүрүн мамлекеттик жумушка арнап, райондук жетекчиликтен тарта өлкөнүн саясатын жүргүзгөн Компартиянын борбордук комитетинде да иштеген. Мындан тышкары Кыргыз СССР Жогорку Советинин депутаттыгына шайланган. Абышкасы Акмат Бейшенбаев мугалимдик кесипти аркылады. Адам үчүн, бардыгы адам үчүн деп, адам үчүн иштечүбүз. Адам үчүн. Адамдар менен жолукчубуз. Ошолордун суроо талаптарын тапчубуз, ошого жардамдашчубуз. Азыркыдай эмес, ар ким өз көмөчүнө тарткан жок, анда только адамдар үчүн деп. Жезоглонун башчысы Шаболотов деген отурат айтор. Акмат экөөбүз жапжаш кезек ал кезекте. Память. Азыр көрсөм ичим күйөт 90го чыгып калганда. Токтокан апа Кыргызстанды кыдырып иштеди. Улуу балдары Тогуз-Торо районунда төрөлгөн. Акмат Бейшенбаев мамлекеттик кызматта иштеген жубайын өмүр бою колдоп, партия алыска аймактарга кызматка жибергенде да жалгыз калтырган эмес. Ар дайым жанында жүрдү. Бул үй бүлө Токтокан Эдилбаева пенсияга чыкканда гана бир орунга токтоп калды. Карыганда убактым көп болуп, Манасты окуп атам, Санжыраларды окуп атам. Ошонун бардыгы жаш кезекте убакыт жок. Окуп аптырбыз, чала окуп турбуз. Укмуш экен да. Бул жерде укмуш ушунчалык ошол Манас бекеринен Манас болбоптур. Манас бекеринен мына кыргызды топтоп алыптыр. Болбогондо кыргыз болбой жоюлуп кетмек экен. Эдилбаева пенсияга чыкканы менен мамлекеттик иштен алыстап калган жок. Үгүт иштери башталгандан бери шайлоого катышып жаткан партиялардын программасы менен таанышып жатат. Азырынча абышкасы экөөнүн купулуна бир дагы партия толо элек. Жакшы агитация болбой атабы айтор. Же болбосо адегенде иштерин көрсөтүш керек да. Элге жазап туруп, мына биз момуну жазадык, момуну жазайбыз деп туруп, анан билбейм эмнегедир. Бирок тандайм го 4-үнө чейин үйгө келип, кол көтөрүп кетсин деп атабыз. Акмат эмет турат, больницага да жатып калар экен. Кыргыз өкмөтү октябрь айында коронавирустун экинчи толкуну баштала турганын божомолдоп айтып жатышат. Бул жаңылык Токтокан апаны коркута алган жок. Ал абышкасы экөөнүн 71 жылдык ынтымагы вирусту жеңип чыгарына ишенип турат. Айбек Бийбосунов, Виктор Стамкулов, Азаттык, Бишкек.